Парламенттин депутаттары Замирбек Мамасатыков менен Шайырбек Ташиев чыгарган мыйзам долбоору коомдук талкууга чыкты. Мыйзамдын максаты той аш өткөрүүдө жана маркумду узатуудагы ысырапкорчулукту тыюу болуп саналат. Бул боюнча элдин пикири кандай? Биз азыр сурамжол жүргүзүп көрөлү. Аш той өткөрүүдөгү эрежелер камтылган мыйзам долбоору 27 январда коомдук талкууга чыгарылды. Ага ылайык, маркумдун акыркы сапарга узатууга келген кишилердин саны чектелбейт, бирок мал союлбайт. 3 күндөн кийин гана маркумду эскерүү иш-чарасы жеке Куран окутуу үчүн 1 жылкы же бодо мал союу менен өткөрүлүшүнө уруксат берилет. Ошондой эле маркумдун зыйнатына 3-лик, 7-лик, 40-лык жана жылдык өткөрүүгө тыюу салынат. Ал эми үйлөнүү тойго чакырылган коноктор 250 адамдан ашпоосу керек. 1 жылкы же 1 бодо мал союуга уруксат берилет. Кыз узатууда 1 бодо же жылкы союлуп, коноктор 100 кишиден ашпашы керек. Эгерде үлпөт той жана кыз узатуу чогуу өтсө, 1 бодо же жылкы союлуп, коноктор 350дөн ашпоого тийиш. Ал эми үйлөнүү салтанатына 3 гана автоунаа катышуусуна уруксат. Түрдүү тойлордо кийит кийгизүү, себет берүү, конок берүү, түштөндүрүү сыяктуу ысырапка учураткан үрп-адаттарга да уруксат жок. Тыюу салынган каадалардын арасында акыркы убактарда күч алган ажылыкка, умрага баргандарга узатуу жана тосуп алуу салтанаттарын өткөрүү дагы бар. Демилгечилер муну үй-бүлөлүк чөйрөдө эле өткөрүүгө болот деп эсептешет. Мыйзамды бузган той ээсине 300 000, тойкана ээси 100 000 сом айып пул төлөйт. Жаңы сунушталып жаткан мыйзам долбоорунда аш той өткөрүү эрежелерин бузгандардын жазасы да көрсөтүлгөн. Ага ылайык, Укук бузуулар кодексинин 138-беренесинде белгиленген тартипте чара колдонулуп, сөөк коюу жана аза күтүүнү уюштурган жоопкер тарапка 200 000 сом, ал эми той ээсине 300 000 сом айып пул салынат. Ашыкча мал союлуп, тиешелүү өлчөмдөн көп киши чакырылган аш тойду өткөргөн кафе-ресторандардын ээсине 100 000 сом айыпка тартылат. Мыйзамдын ишке ашырылуусун көзөмөлдөө үчүн жергиликтүү мамлекеттик администрацияларда, шаардык мэрияларда каада салттарды, майрамдарды жана салттарды тескөө боюнча жергиликтүү комиссиялар түзүлөт. Бул ысырапкорчулукту токтотуу деп атпайбы? Бул ысырапкорчулук менен атаанды ашып, ысырапкорчулук менен мактанган бул жакшы эмес. Ар бир нерсенин башаты жана аягы болот да. Ушул ысырапкорчулукту азайтып, жанакы түштөндүрүү дегендерди таптакыр жойсо жакшы болот эле. Андан көрө ошол той берип аткан, үйлөнүп аткан жаштардын үй ээсине белек кылып, конвертке акча салып карматса жакшы болмок. Андан сырткары кийилбеген Кытайдын калпактарын тойго 100 киши чакырылса 100 калпак берип атат. Анан чачыла деген болуп атат, себет деген болуп атат. Ушулардын баары биз кытайларды байытып атабыз. Ошолордун баарын жоюп, жокко чыгарса мен ошол макулмун. Билбейм, аны колдойбуз, бирок эл көнүп калган дейм. Баары эме болбойт го дейм. Мисалы биз айылда Токтогулдамыз, Токтогул жакта сойбой кое албайт да. Мисалы болбоду 1 бодо союлат да. 1 бодо мал сойгонго уруксат экен, андан ашып болбойт экен. Туура эле. Мен деле ошого кошулам. Туура эле. Менче ал деген ашыкча эле чыгым бар элечи. Мына орустар туулган күндө 15 киши менен эле тойду деле 15 киши менен өткөрүп коет. Бизде деле ошо жакын туугандар эле келип өткөрүп койсо болмок. Жакшы болот. Ашыкча эле чыгым. Колдойт экенсиз да, бул жанагы түштөндүрүү. Колдойбуз ошону. Алып салып эле жөн эле мына керектүү эле адамдарды чакырып ошо белгилеп койсо болот да ошону. Куран окуткан деле ошондой эле деп ойлойм. Бодомо ашыкча эле чыгым деп ойлойм ошолордун баары элечи. Эми мыйзам чыгып атат, муну деген артынан турган адамдар бар эми. Контроль кылыш керек. Аты айтылып эле кала берет, бар жок делечи. Муну деген тиешелүү адамдар контролдукка алып, баягы тараптарды эле тууганым деп эле баарына бирдей кылып туруп, тараптарды салып, көзөмөлгө алса калат акырындыкта. Ал мыйзам боюнча бардык эле ошондой тура го дейм. Көп кишинин кереги эле жок. Кээ бирлер бир көрүшкөн эле кайра чакырып тойго чакырган болбой деле калат го деп ойлойм да. Ошол 200 киши нормально болот. Көп кишиге ысырапкерчиликтин кереги эле жок. Кээ бирлер байлар бар, кедейлер бар. Байлар берсе, кедейлер ага тырнашып кредит алып, көптөгөн карыздарга батып, ошондой болот да. А сен өзүң кандай үйлөнөйүн деген ойдоң? Мен өзүм ошо чакан эле той берип, 200 киши кылып элечи. Жанагы 250 киши өтсүн деп атат той, ошого чейин деп атат. Ошосунчу туура, узатууга 100 киши деп атат, анысы да туура. 1 жылкы сойсун деп атат, туура эле. Анан түштөндүрүүнү алып салалы деп атат, туура. Ошонун эмне кереги бар? Эттин баарын эле жийип кетишет экен, ал үйгө жетишче чийит жайында. Кышында деп жешет, шаардыктар деле устукан жебейт.
Баары туура, мен колдойм өкмөттүн, президенттин айтканын баарын колдойм, айланайын, туура. Колдоймго, бирок бул ишке ашырыш үчүн жогору жактан катуураак көзөмөл болуш керек да. Бул маселе боюнча мисалы үчүн өкмөттө көп жылдардан бери аракеттер болуп эле келатат. Айылдык имамдар тарабынан дагы, казыят тарабынан дагы баардык эле аракеттер болуп жатат го. Бирок жогору жактан контролдук жоктугунан жанагыдай неме кылып туруп бир башталат, анан кийин аркасынан барып туруп контроль болбогондон кийин жашырып союп дагы эле кайрадан ошол немеге өтүп барышат да. Болбосо жакшы мыйзам. Эгер ишке ашып калса, элге да пайда, мамлекетке да пайда. Сиз өзүңүз кандай той өткөрөсүзбү негизи? Биз буга чейин той өткөрүп эле келатабыз. Суук мааракелерди дагы өткөрүп келатабыз. Бирок бир ушул мезгилде бир болгондо, баламды үйлөгөндө биз ошол бир эле бодомал менен үйлөгөн мезгилдер болгон. Коңшуларга айтканбыз ошондо дагы сунуш келтирип. Ушундай кылсак болот экен, мынча мал эконом болот экен, башка деген менен мен баягы айыл башчы катары ошону ишке ашырдым. А башкалар кайрадан эле ошол мурдагыдай эле чыгымга өтүп барышты да. Мен толук макулмун, колдойм абдан. Себеби ушу кыргыздарда жылкы союп, өтө эле ысырапкорчулук аябай, жанагы себет деген биз кыргыздардан, казактардан башка мамлекеттерден мен көргөнүм жокмун, уккан да жокмун да. Ошол эле тажиктер болобу, ошол эле өзбектер болобу, анан ушу бизде эле өтө эле да. Анан курунамыз деген бар бизде. Эл эмне дейт? Кой тиги баланча кылыптыр, анан мындай кылыптыр деп эле кредитке карызга алып балдарын үйлөндүрүп, ошол карыздарын жылдап төлөгөндөр да бар. Анын баарын эле коомчулуктан көрүп атабыз. Анан мен ошо ысырапкорчулукка аябай каршымын. Ошон үчүн биз байыбай атабыз. Ошон үчүн биздин экономикабыз көтөрүлбөй атат. Молодцы, ошо колдойт элем, баардыгын колдойт элем. Ошонун баарын жооп сарсын, кереги жок. Өлгөн адам өлдү, Кудай жаманчылыгын кечинен берсин. Эми Куран, самый главный Куран да, бир койсо эле Куран окуп койсо эле болду. Анан дуңгандарда, уйгурларда анчалык жылкы союп деген жок экен. Ушума караганда, көршүмө караганда, ушу казак менен кыргыздарда эле бар экен да, бизде өтө эле экен. Ошон үчүн бул нерсени мен абдан колдойм. Той аштар боюнча мыйзамдар эгер тыюу салынып, жанагындай бодомалдар союлуп, ысырапкорчулукка тыюу салына турган болсо, карапайым эл үчүн мен ойлойм туура эле чечим го деп. Ар ким адам өзүнүн шартына байланыштуу, шартына карап той аштарды өткөрөт эмеспи? Биздин кыргыздын салт санасында байыртыдан бери келе жаткан болуп эсептелинет да. Салт сана баягы өткөрбөй койсо уят, эл эмне дейт деген кептер. Эми азыр заманга жараша деп ойлойм. Эгер ошондой чечим чындыгында кабыл алып тыюу салына турган болсо, карапайым жөнөкөй эл үчүн дагы туура болот го деп ойлойм. Эми тиги ресторандардын, той аш өткөрүүчү жайлардын ээлерине кандай болуп калат деген ойда. Бирок карапайым эл үчүн мен колдойм, мисалы үчүн. Албетте, эл үчүн абдан жеңилдик болот, эң жакшы болот. Мен ушул мыйзамды колдойм, кошулам. Жакты, чын эле өтө көп кишилерди чакырып, мондай чересчур ысырапкорчулуктун кереги жок деп ойлойм да. Ошо. Мыйзамды сиз өзүңүз аткарасызбы негизи кийин? Аткарам. Мыйзам кандай жазылса, мыйзамга баш ийебиз, аткарабыз. Эгер ушул мыйзамды баары колдоп, көтөрүп чыгышса, мен да кошулам, колдойм. Каза болгондо мурун 2 жылкы, 3 жылкы сою мода болуп кеткен да, анан кийин азыр бир бодомалга өтүшкөн. Анан могу жакын арада эле уктум, дагы ушундай аябай атасын аябай узатышыптыр, 3 жылкы союптур деп ушундай деп уктум. Эми бул деле узатканда эми той эмес да ал. Куран окуп, ошо Куран кабыл болсо болду деп бир бодомал деле болмок деп ойлойм. Үйлөнүп той боюнчачы мисалы. Үйлөнүп тойго деле ошол бир эле бодомал менен 2 жашка, андан көрө ошого келечектерине фундамент деген сыяктуу карматы, ошону кандай десем, өздөрүнө керектүүсүн жаратып алмак, ошондо азыр ипотекада үйлөр чыгып атат, ошого кошумча болмок дегендей, же болбосо машина алып дагы бир нерсе ошого да ким керек берет, ошо балдарга
берген белек болмок деп ойлойм. Биз ысырапкорчулукка каршы сунушталып жаткан мыйзам долбоору боюнча шаар тургундарынын пикирин уктук. Бул мыйзамды дээрлик көбүнчөсү колдой турганын айтышты. Ал эми сиздин пикириңиз кандай? Комментарийге жазыңыз.